Абилазизов Гүлжигит. Абилазизов, Абилазизов. Абилбек. Абилазизов. Азизов. Гүлжигит. Ибраимович. Ибраимович. 08-07-1980. 18-08 же 08. 08. 08-07. 08-07. 1989. Туылған жеріңіз? Ош шары. Озғурайлы. Қайсы район? Озғурайлы. Жоқ, район. Жоқ, айыл, Оштыр, шара. Оштың ішінде, да? Оштың ішінде шара. Қаяқтың атылыңыз? Ош шарын. Қырғыз Республикасы. Россия Федерациясы. Жоқ, Қырғыз Республикасы. Ұлытыңыз? Қырғыз. Біліміңіз? Орта. Үй бүлелік алаңыз? Жоқ. Іштеген жеріңіз? Іштеген жерімде жоқ. Мұрда сотталыңыз бі? Жоқ. Мен алабдар дедім. Салам алейкум дедім. Алейкум салам. Бұл жігіт деген сенсің деді, оға дедім. Охрана болып сен іштатасың деді, оға дедім. Тренировка қылатасың деп сұрады. Қылатам дедім. Тамақ ашын қандай болтады деді, тамақ ашы олық болтады деді. Онда жардам керек деді. Ова дедім сразу. Танып тұрды. Танымайым дедім. Ова дедім, действительно жардам керек болшы. Жардам керек деді. Емнеден қиналтасың деді. Барынан қиналтам дедім, ақша жоқ. Жатарға жер жоқ, спорт залда жатқан дедім. Айттым, киім кешекті ал жоқ дедім. Айсам анда деді, бір кіші чалады саға деді. Ошол саға ишти алып берет деді. Макул дедім. Биринчи атын эле айткан жок, барганда тааныштым. Жоқ, белгісіз адам сізге телефон арқылы чалып эле мен жардам берем десем макул бересиз. Жоқ, ага Бошқа тамашалап жаткандыр. Жоқ, айтты да. Сага чалды бирөө деди. Жоқ, ошол жана биринчи белгисиз номерден чалган адам. Ал мага айткан жок, мындай чалат. Ким экенин айткан жок. Сага бир киши чалат деди. Макул деди. Сиз кимсиз деп кызып сурадыңыз. Мен сурадым, биринчи сурадым да. Бул ким деп сурадыңыз? Ким дедим. Эмне деп? Бул мен Алмамбет дедим. Айтты атын? Ооба. Же такыр атын? Кайсы Алмамбет деп сурадың? Сурадым, мен кимсиң сен, кайсы Алмамбетсиң дедим. Мен ушундай федерациянын президентимин дедим. Күрөш федерациясынын. Фамилиясын айтты? Фамилиясын айткан жок. Атын айтты. Күрөш Алыштын президенти. Мен Алыш күрөш федерациясынын президенти Алмамбетмин дедим. Москва шаарына кондук. Жок, таанып калтыр же түшүп экен. Кинчи жыл болгон. Таанып калтыр? Ооба. Ошол Домодедово деген аэропорт бар. Ошол болгон. Талаада кетип баратабыз. Ошондо общий бир 7-8 саат жүрүп атат. Аны жолдун боюна бир мындай шикти көрүп калдым. Минск деп жазылып турган. Стрелканы коюп коюптур. Түзгүн. Отурганда жанагы эшик жактан ошол Алмамбет байке келип калды. Мага көрдүңбү? Мен сүрөттөн бир жылдан көрдүм. Андай көргөн эмесмин. Үйгө кирдик, эки тарап үйгө. Мен жакшы салган экен, морду ошол делоштан салган экен. Кирдик, киргенде коридор экен. Ошол үйдүн жайгашын көрсөтүп бере аласызбы? Эми ворота бул жак болот да, заборлор. Ворота экен, бул жер жол экен. Жол келет да, андай брусчатка басылган. Мындай жолдун жерге машина tutsa болот экен. Бул үйдүн мына бурчу гараж экен. Үйдүн бул бурчу гараж экен. Анан ошо гараждын эле жанынан. Ошо гараж деп жазып койсоңузчу. Мына гараж экен. Гараж. Кирген жагы кайсы экен воротасы? Ворота бул жактан кирет экенсиң. Спальня үстүндө бир комнат бар экен, анан спальня жанында да бир комнат бар экен. Ошол жерде ошо Алмамбет байке жатат экен. Биз экөөбүз эле чыгып. Ким? Алмамбет байке экөөбүз. Бул жерде анан мага айтты. Сен менин жанымда эле бол деди. А мен не иш кылам бул жерде дедим. Жаныңызда. Десем сен просто тамак аш даярдайсың. Чай десең чай алып көтөрүп коесуң деди. Айлыгын 15 000 айлык берем деди.
Эми акча керек да. Мен сразу макул болдум. Ошол бул жерде ошентип 2 ай жашадык. Бирок ага чейин ал үйгө келгенде мен келгенден кийин сакалчан киши келген, бою чоң. Кийин анан ошол мен баргандан кийин 2-3 жолу келгенден кийин анан сакалы жок келди. Сакал мурутун алып коюптур. Келип кетип жүргөндө эле кийин ал Мамет байке Айбек деп калды. Мен аты Айбек турбайбы деп өзүмчө ойлонуп калдым. Анан шаарды көздөй бардык. Мен ал шаарга чынын айтсам ошондо биринчи жолу мен ошо Минсктин шаарын көрдүм. Мындай домдор жаман көп экен, жолдор деле түшүнүксүз экен. Бул жака поворот, ал жака поворот түшүнбөдүм да. Минск Уштурбай деп анан 2 жагын карап кеттим. Анан бир жолдун домдордун арасынан кирди бир жерге. Домдордун арасынан кирип эле ошо бандай пульт менен ачылат экен, сыртындагы воротасы да. Кандай деп? Пульт менен ачылат экен ворота. Бандай 4 этаж дом экен да. Көчөнүн атын билем, Москвина деген көчө экен. 8-дом деп жазылып турат, чоң. Могул жерде жол экен. Жол эмнеден көчө экен? Ошол Москвина жол экен да, көчө. Көчө Москвина экен. Анан бул жака кеткен жол бар экен. Анан могул жерде бир дом, 3 дом подряд турат жердечи. Мен ал 2 домду тартпай эле коеюн да. Биз мына ортоңкусунда жашап аттык. 17 күнү мен тамак кылдым. Эмненин 17-синде? Февралдын 17-синде. Тамак иштеп. Тамак канча? Тамакты 8-де иштеп ошол. Кечкиби? Кечкиде. Тамак шаардан алынбай бирөөлөр келиш керек эле деди. Бирөөлөр келет, эшикти ачып койду. Мен ойлодум, бирөөлөр келсе конок келип окшойт деп. Тамак кылайын дедим, тасып коеюн дедим. Пеште кылмай эле кой, жөнөсү ошо турабыз. Хорошо деп. Ал келгенде сен сыртка чыгып тура бер деп койдум. Мен кандай болуп кетти, важно ойлодум да, мен ошондой адам келиши. Анан 9:30-да тамак ичип кеттик. Ичип бүткөндөн 9:30-да Эмне тамак ичти? Чип бүткөндө эле эшик зоң басылып калды. Мен мардымда ким бул десем эле ачып коедум, ага келди деди. Бияктанчы. Хорошо деди, чыкпады. Ачып койду. Эшикти ачып кой деди, эшикти ачтым. Биринчи сырттагы эшикти ачтым го, дамылкандын. Алар көтөрүлдү. Мен уже богут кийимин кийдим, мен чыгышым керек, эшикти чыгып калсам. Өзүм чакырам айтам деп койду, кирди. Ошо дедим. Эшикти ачтым, үйдүн эшигин. Көтөрүлүп, эшикке жакындап баштадым, алдыда Айбек экен. Азыр болчу. Эшикти ачтым, Айбек экен башында, алдыда. Калган экөөнү биринчи жолу көрдүм. Ачык айтканда. Бири кандай десем, улуту башка адам да. Мен бүткем кийип бул эшикти ачтым. Эшикти ачсам уже мындай келатыр, лестницадан чыгыпчы. Мен секин чыктым да эшикти тарс жаап бардым, кичине ачып койдум. Кирет булар. Айбек чыкты, кандай деп көрүштү. Жакшы дедим, жанында бир киши турат, чоң эле. Жаш бир эл көрдү, ачыктап алып. Биринчи жолу көрдүм аны. Караңгы, мына адамды мындай көрсөң толук тааный албайсың да, мындай көрсөң, жүзүнү бир көрсөң, экинчи көргөндө ушул дейсиң да. Жок, анча сиз эми ошол 3 адам экен, 5 адам келип аткандар. 3 эл адам. Мен себеби мен ылыйган эшикке чыктым да, сыртка чыктым. Алар мен ошондо жолугушуп өтүп атат да. Мындай өтүп кеттим да мен да. Мындай өттүм.
Алар үйгө кирип атканда мен мындай басып өтүп кеттим чекесине. Gündüz жарык бар да, свет бар эмес пе? Свет жок да. Мындай мутный көрүнөт да, мына көрсөм тааныйм да. Алар мен тааныйм да. Тизе кап-караңгы эмес. Чачы кичине ага бар. Чачы бир аз. Аны ачыктап алып, толмочуган экен. Усак кичине бар. Бою өтө деле узун эмес, өтө деле кичине эмес. Орто, средний. Siz менен Кандай солидный эле кийип алып. Солидный деген сөз кандай түштү? плащ, пальто. Эми кандай айтканда шымы мындай карашы бар ичинде. Бутунда кара мындай костюм менен киіп турган сапожка. Üstünde kara kurtka var. Başı. Baş. Жылан баш, Жылан баш. Açıkta otur. Belki dolmuş şunday. Benden здоровый ekan. Üçüncü adamı Umutu başka adamdır. Çeçen, Dagestan'da. Başında. İşte sakallar. Bunday. Müdürleri ötedeli beti tolmuşuz. İşte bunlar kırşıklar çıldırasın biraz. Sakılarken değil mi? Yok, kara, sarı. Benim kapkarayken, sapsarayken bilinmedi de. Bunday görsem ben tanıyım da. Şöyle görsünüz tanısı hiç. Sen anlaytan? Bu menenler 30'larda olsa birlikte 30'lardan önce oluyor diye. Çoğunda menen çoğunda. 40'tan bana bilmiyorum da olsun. Aydın kandaysın dedi, görüşkünde de çok. Yaxşı dep turgan tushib ketdim o'yga. Endi u bilmayman, kekchil odammi, je men yomon bo'lib qolganmi, men o'shani tushunmadim da. Xarakteri o'shanda men o'zim bilmadim. Başından başlab o'zimcha intos uylar o'zimcha nimalar aytadi. Salomlashganda ondan aytadi. Bunday salom bergan odamga salomlashgan keladi aslida. Beşik'e çıktım. Ondan koçu ocağa çıktım. Koçu yol olmaz. Saborun içinde de eşikti, sırtta duran. Birinci derece, garajda. Sonra usurdum, varım usurdum. Yani toğum kaldım değil mi? Eşik soğuk. Hadi gidelim. Bir saatten aşağı atladım. Akırı babaya getirdim, hemen Padez'e girdim. Padez daha böyle dondurmuş, çok Padez'in ismi. 20 metre yo'sunda 120 shunday. Padezga men eshikda tursam bo'ladi, 2 soat 3 soat turmoq yo'q. Просто aldı yashaganlar ko'rib qolsa, birde meni urib o'tadi degan o'y ketadi. Birde meni urgan keldi degan ham o'y ketadi. Endi o'shanda jo'q yerda birde olib ketmayman, bala olib ketmayman. Endi qo'y ishkerlik turayman, Padezga kelib turdim. Padez'de tursam da düşüp çıkışır. Koy şu alandan görünmedim, neyle tutturan istedim. Padez'den açatırım. Birinci taşın Padez'den girdim de, eşten girgende biraz sürümden koy, herhalde çıkıp tutturan için görünmeli dedim. Sebeplerim için de hiç kimse şahit olsa. Biz yaşanan büyük olarak gidiyor. Alacaktan kırışa açık edip. Yani besin sağlar, bu solcaklar hiç kim çıkmayıp olsun. Ama şu lesinsalar çıktığımda o şu planlayın ne var? Şu an oturdum. Oturdum mu şu Padez'de? Tepkişte oturdum. Vakitler öttü. Benim oturgan jaktan, короче, bunda turganda bu jakta çoğun terenen şu Padez'in terezileri orada. Jol jaktan aytалчы. Maskina. Maskinаны koyup. Siz de Emre'ye aytlatkan 4 yaşa çıkıp bana oturmadınız. Men ошол лестницада отурам, бийитте. Мына карасаң көрүнөт. Анан Короодо жарык барбы эле? Короодо жарык барбы? Же Бишкекте капкараңгы болду? жок, жарык. Şu eşit nasıllar cevap ver. Көрүнөт, анда көрсөң таанысың да. Прожектор бар. Ошол жерде кыйла отурдум. Kıyılarınız kaç vakit? Эми примерно нече часы эмес.
Ekiden ötüp kaldı. 2-2'den ötüp kaldı. 2-2'den ötüp kaldı. 2-2'den. Siz ona mындай болот да? Мен өз шақырам дегеніне мен келбедім да. Мен Так. келіп алсам да бірдек Так, өтіп Бирмалда ешік ашылды. Каякта. Квартираның ешігі. Квартираның ешігі ашылды. Мен ойладым, чығып жатыр екен. Анан ошо подъезден ошо биіктен да қарасам баягы лестницадан кычыктарынан көрүндү. Көрүндү. Айбек чыкты. Өзү жалгыз чыкты. Өзү жалгыз чыкты. Мен ойлодум, бирдеме алып атышып машинасынан эмнеге намай кетти. Анан эмнеге чыкты деп ойлондум. Улайга түштү. Анан 15 мүнөттө кайра чыкты. Сыртта турду. Короче, улайга түшүп кетти да. Мен көрмөй мынтип карасам көрүнүп калам да мен. Карабадым да. Подъезден түштүм. Где-то 15 мүнөттө кайра чыкты да, көтөрүлдү. 15 мүнөттө кайра көтөрүлдү. Эшикти ачып кайра кирип кетти. Кайра кирип кетти да анан. Азыр. Ошоңсун билбейм, мен эми моюп отуруп, мени карап отурбайм. Birden tezgah çıktı da görüş. Kayra eşik açılıp kaldı. Kayra eşik açıldı. Bir malda yaşıyor bana çüpüre vurulundu. Bedemen götürüp çıktı bayağı. Sakalcan koç. Anam ben neyden çıktı? Bu gitti aram oldu. Kayda olmuş mu tekine? Eşit açıldı, düşüp etti. Açık sekin eşit yaptı. Bir oldu. Şu bana sakal. Anam iyileşinse adam da düştü. Oraya düşüp etti de böyle. Ama ben düşünmüyorum. Ne oldu? Bayağı çana çıkan yok işte. Açık için çıkan yok. Anam yine bir vakitten giyin çıkıştı ya. İlk o. Bir vakitten giyin çıktı. Çıktı da o zaman komutaya gidip gitti. Мен басқанға подъезден тыртық қылып болады да, басқан жоқпын да. Анан кейін айрадан көтеріп жатқанын біліп тұрамын мен, подъезден шығып жатқан адамды білмеймін. Көтеріп шыққанын көріп жатпаймын мен бат ешкенше. Анан ушул экинчиси чечен артында шығып жатпай баягы сакал. Анан ушул эшикти tutуп атпай. Анан экөө түштү. Түшүп кеткенден кийин bir vakittan кейін кайра чыкты. Tezle çıktı da kayra çıktı. Sekund dedim, 10 minuttan beri dedim, 10-15'ten oldu. Kança minuttan koştum değil mi? Kayradan çıktı. Үйгө кирип кетти. Экөө. Үйгө кирип кетти. Анан жок болуп кетти да. Bir saat menен ушуну калды. Кыйылып отурдум, тоңуп калдым да мен. Бат тепкичте отура берчи. Басам десем тепкичте болуп тырык болосуң. Баспай турам. Анан уже жерде эле жарыйт да, дирекциядан жер жарып турат. Анан эле бир маалда эшик тырык ачылды элечи. Bir saatten ötüp almayız. Eşik açıldı. Aybek çıktı. Aybek uzun. Çıktı. Anam ben açık çıktı. Aslında. Açık çıktı. Üçüncü kaçık çıktı da eşikte cevap olmadı. Akılın yaptı da burap da kuruş cevap oldu. Ben düşüp etti de düşüp. Anam men түшүнбөй не иштеп калдычы. Жок кетти депчи. Анан айнектен карадым да, туруп алчы. Не кылат деп турсам. Аягы ачкычын киши эч жакка караган жок. Уруп да караган жок. Эшикке чыгып эле тез болсо эле машинанын артында отурду. Ошо Айбектин машинасында отурду. Ага дегечи. Айбектин машинасы ошондо забор. Отурду дагы. Демалда баягы сакал экөө эки жак чыкты дагы. Эки жака буруп кетип, бөлүнүп кетти да. Нары басып, бери басып, эмне болчу деп түшүнбөдүм да. Аны эмне кылат деп нары басып, бери басып. Кыйнараак басып, нары басып, анан кийин качып
бери көздөп астын үй жака келди. Айбек ошодон эле басып келатып эле машинага отурду. Анан эле бир аздан кийин эле баягы машина чыкты артын мененчи. Гараждан машина артын менен чыкты. Гараждан мына үй болсо, үйдө машина менен чыкты дагы. Мына жакка бурду да, машинанын артынчы. Анан ошондо Алмамбет байкенин машинасы бул жака кетти. Бул жака кетти. Алмамбет машинасы чыккан уже көрдүм сени. Мен машинаны танымайсың да. Көрдүм да. Көрдүм да, машина артынан чыгып кетти да, мына урчу. Чыгып мындай токтоду. Токтоп туруп келаткан Айбек бул жака кетти. Бул жака кетти да. Түшүнөсүзбү? Маскадан я? Мен бара фар жандыргандан номери көрүнөт да. Сразу билесиң бул машинаны. Хорошо. Ол жашаган үйдө бир эле Алмамбет байке бар машина. Калган Ауди, анан Камри ошондой эле да. Анан ошондой Мерс бир эле ошо киши бар. Ошол жашаган кадерде. Анан мен түшүнбөй калдым да, вообще түшүнбөй калдым. Шарт чуркап түшүнбөй. Мен паспортун жана постоянно чөнтөгө салып турам. Артчы жөнтөгө. Чтобы эшикке чыкканда баары тосуп калса шарт көрсөтөм. Милиция сылсаларды нәрсе салып койдум. Кирдим. Кирсем Алмамбет байкенин кабинети, постоянно кабинеттин спальни постоянно жабык турат да. Жабык коюшкан да. Кирсем ачык турат да. Свет өчүк. Анан кухня жака карасам ошол эле ойлоп турат. Баягы китеп окуган жерде ошо эки чыга чыктым деп эки чыга карасам свет өчүк да. Обычно чыкканда жандырып коет да, полный свет. Анан чуркап чыктым да өчүк светтерди жандырып полный барам жок да. Анан мен сразу эле ойлодум да бирдеме болду депчи. Сразу ойлодум да азыр онуңар келип мени издеп бирге болуп кеткендерин шарт. Мен башыма эчтеке келбей калдычы. Мен ал жерде эч кимди тааныбасам. Ал жерге өзүм барган болсом. Мен кимге барып жалбырайм, кимге айтам? Же телефонум болбосо. Өзү айта бер. Көп сөз айтпайм. Анан мен чуркап чыктым да, сумканы алдым, колго илешкен кийимдерди салдым. Толук салган жокмун кийимдерди. Колго илешкен кийимди салдым, алдырап калдым да жерчи. Шап баягы акча эми айда ошо алып аткан акчам чогултуп аткам да. Акчаны мыкс алдым да, пытырап менен эшикке чыктым да. Эшикке чуркап чыгып эле жол жака чуркап. Үйдө кампан Эчтеке жок, таптаза. Туалет ваннада кирген жок. Туалет. Мен onun кабинетин баягы комнатасында айтсам эч ким жок да. Обычно ол өзү отурганда кабинети жабык болот, комнатасы. Анан свет жанып болот да. Свет өчүп, эч ким жок да үйдө. Эч ким жок да. Үйлөрдө таптаза да. Кан эле жок. Анан мен уже башыма эчтеке келип калды. Абдыракан жолдон нерсе мен өмүр көрбөсүм. Не кылышым эле жол жака чыгып эле полк турсун таксиге аттым. Токтоду. Отурдум. Каякка дейт. Айдай бер дедим сөздөч. Каякка дейт. Бир аз жүргөндөн кийин. Анан айттым мен Москвага кетишим керек. Бир жерге апарып Москвага кете турам мени таштап койчу дедим. Уже мен кетишим керек. Анан кийин эле мен өзү айтып калдым. Короче, 4 миллион рубль берсең мен таштап коем. 4 миллион рубль. Макул дейм. Айда айтак чыгам. 4 миллион рубльни сен ашып барса 300 доллар болот. Акчасы бар, өзбектин сумдарына окшош. Айдасаң миллион болуп кетет да. Анан кийин менде бир ашып барса 1000 доллар ашылап айлыгын чогулткан акчаларым бар да. Айын алганчы. Мен айттым, берем акчаны айдап, эктебе мен жетип койсоң деп. Уруп барды. Граница деле ачык экен. Тоскан деле жок. Деталь ушул 8-9 саат жүрүп берди. Жол. Же уйкум келбейт, же машинада отура албайм.
артыман кылып да ошолор келаткандай эле болуп атты да артыман. Тезирээк айдачы деп коем. Тезирээк айдачы деп коем. Москвага жеткенден не кылыш деп далдырап. Суточный квартиралар бар экен. Күнүмдүз. Ошолорго жатат. Же ол жерде бирөө жарымга же айта албайсың. Кийин анан досума чалып берген телефонду. Ошко. Чалсам мен досум тириксиңби деп калдым го. Мында эмне болуп кетти? Эмне болду? Тынчылыкпы? Мен ойлодум, үйдө бирдеме болушут дедим да, үйүнүн семьямды алып жүрөбүз. Мен өзүм жүргөн чыгып калгайдачы. Чалып алып. Эмне болсун? Мен сен бар жок эсеп жүрдү. Интернетте жүрөт сүрөттөрүн деп. 2 күн жатканайчы. Москвада. Койчу? Ооба. Ой, чёрт. Не уж боя калсам, бия калсам, мен ойлодум, Роско берип колумду менин көрөттүр дедим демичи. Мен ошол жерде бирөөгө арманымды айтайын дейм, айта албайм да. Же ыйлай албайсың азыр. Не кылышты билбейм, нары алсам, бери алсам. Мен ойлодум да. Же ошо Москвадан мен качпаганда же ошол жактан келбегенде эле, же ошол жактан өлтүрүп коет эле. Же Кыргызстанга келгенде Кыргызстандан өлтүрүп коет эле, ошол дегендечи. Анан кой дедим да, анан Кыргызстанга барып келгенде айтайын дегенде. Жок жерден өлүп калгым келди. Кыргызстанга барып айтайын дегенде. Geleyim gelbezdim. Если мен кылганда, мен келбейт болсом, Kimga chiqib qoldi? Men bilbeyim da точно ошо. Жалпы жашык иштер. Мен башыма иштеп келбей калгачы. Себеби мен кылбадым да. Бир иштечи. Анан мага жала жабып атабы. Мен жок жерден бунун балдары издеп атса, анан могул жактан башка издеп атса турабы? Мен жок, жөнүндөн мен бирдеме болуп келбейт. Анан мен ушу ички иштер министрлигине болгон да айтайын деп. Ички иштер немесине келдим да мен ачык айтканда. Болгон да айтып Коргообуз деп, мени коргоп бергиле. Мен иштеген жок. Иштеген жок да мен. Эми мындай айтканда биздин